Саламатсыздарбы? Бул Ред подкаст Кызыл Каянын үнү жана биз бүгүнкү чыгарылышта көпчүлүк учурда биз көргөн, бирок байкабай өтүп кеткен адамдарды жана ошолордун эмгеги жөнүндө маек кылабыз. Шаар али ойгоно элек туруп, көчөлөрдү тазалап, күндү тынч жана таза баштоого шарт түзүп берген адамдар бар. Алардын бири биздин бүгүнкү коногубуз. Ал таңдын биринчи нурлары менен бирге ишке чыгып, биздин балдар баскан аянттарды, көчөлөрдү, коомдук жайларды таза кармоо үчүн өзүнүн күчүн, убактысын, жүрөгүн берет. Бул жөн гана жумуш эмес. Бул чыдамкайлыкты, мээримди, ички күчтү талап кылган чоң кызмат. Бүгүн биз бул эженин окуясын, анын сезимдерин, анын айткысы келген үнүн угабыз. Көчөлөрдүн тазалыгы бул жөн гана тазалык эмес. Бул анын эмгеги, анын жашоо тагдыры, анын күнүмдүк күрөшү. Келиңиздер, шаарыбызды таза кармаган адамдардын үнүн бирге угабыз. Бүгүнкү биздин конокто Максаткан эже. Максаткан эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Сизге биринчиден чоң рахмат айтабыз. Шаарыбызды ушинтип тазалык менен камсыз кылып турганыңызга шаардын атынан, жалпы өзүмдүн атынан жана бүт элдин атынан чоң таазим айтабыз. Кыскача өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып кетсеңиз, сиз каяктан келесиз, жашыңыз, үй бүлөңүз? Мен Кулатов айыл өкмөтүнүн биринчи бөлүмүндөн келем. Өзүмдүн жашым 65те. 60-жылкы болом. 6 балам бар, жолдошум бар. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Сиз Кулатовдон келсеңиз, күнүгө эртең менен өзүңүз келип кетип турасызбы? Өзүм келип кетип турам. Эртең менен жумушуңуз канчада башталат? Эртең менен жумушум 6да башталат. Сиз тазалыкка кантип келип калдыңыз эле? Биринчи күнүңүздү эстейсизби? Эң алгачкы күндү баштаганыңыз жана кантип келип калдыңыз? Мен биринчи келген күнүмдү эстейм. Жакшы, мен өзүм сүйгөнмүн. Шаар таза болуш үчүн өзүм ушу ишке кызыгып киргенмин. Жаштардын келечеги ушу жакшы болсун, элибиз таза болсун, шаарыбыз таза болсун, эл ушуга үйрөнсүн деп ушул ишке киргенмин. Ден соолугум үчүн да киргенмин. Ден соолугум жакшы болот, күнүгө басып иштеп жүрсөм. Балдарым, кыздарым иштебей дейт, мен бирөөгө баш бербедим. Өзүм иштейм, мен бул ишке кызыгам. Силерге оорум тийбесин дейм. Өзүмдү өзүм камсыздайын дейм. Олорго да жардам берем, аларга, неберелериме жардам берем. Негизи сизге бул кесипке келип калышыңызга эмне түрткү болду? Же бир адам түрткү болду, же өзүңүздүн ички каалооңуз менен келип калдыңызбы, же кандайдыр бир окуя себеп болуп калдыбы? Мен өзүмдүн ички каалоом менен келдим. Өзүм ички каалоом менен келип иштедим. Ушу жаштарга үлгү болойлу, шаарыбызды таза кармайлы, шаарыбыз таза болсун. Шаар, мисалы үчүн баардыгы уктап жатканда, бүт шаар уктап жатат, көчөлөр тыптынч. Эң алгачкылардан болуп шаарга келип иш алып барып баштоо жана сиз негизи эртең менен күнүгө жумушка келгениңизде шаарды кандай көргүңүз келет? Сиз көргүңүз келген шаар? Мен шаарды биринчи үйдөн чыкканда эле эртең менен турам, намазымды окуйм, багымдатымды. Ушу келатып ойлоном. Барганда өзүбүзгө бөлүнгөн территориябыз бар. Территориям таза болсо экен, шаарыбыз таза болсо экен деп келем. Өзүң таза болсоң, коом таза болсо, баары таза болот. Сиз иштеп жүргөн учуруңузда мындай көчөдөн бирөөдөн жылуу сөз же жылуу мамиле көргөн учурлар болду беле? Аны кандай эстейсиз азыркы күндө? Бирөөдөн жакшы бир мамиле же жылуу сөз көп болот, э? Жылуу сөздөр көп эле болот. Баарлыгы рахмат айтат, рахмат эже дейт, рахмат деп өтүшөт, Алла ыраазы болсун деп өтүшөт. Кээде азыр сиз айткандай эмгегибизди баалашпайт, элдер барктабай калат деп мындай сууп кетип, жумуштан сууп кетип, мындай таштай бергиңиз келип же элге ушунчалык капа болгон учурларыңыз болду беле? Анча-мынча болот, көп эмес. Анча-мынча ушундай таза кылып отурсаң дагы машина менен өтүп кетип атат, мусорду ыргытып өтүшөт. Ошондо капа болгом. Катуу бардыгын тазалап, жыйнап, эми кетейин деп атканымды карасам, машина келди дагы ошондой алып туруп мусорду, пакетти ыргытты, чачылып жатып калды. Баары. Барсам үйдүн мусору, үйдөн алып келип көчөгө ыргытыптыр. Өзүмчө капа болдум. Сиздин оюңузча бул тазалыктагы иштин эң оор жери бул физикалык чарчайсызбы же моральный чарчайсызбы көбүнчө? Мен физикалык чарчабайм, моральный чарчайм. Моральный чарчайсыз. Элдин иштеп жүргөн физический кыймыл. Мисалы үчүн бул жумушта баратып кээ бир жерде мындай эл эмес, адамдар эмес, мындай айбанча мамилелер жок эмес да. Мисалы үчүн
элементарный жанында мусорный урнап турса ошол жерге чейин жетпей калып мусорду таштап койгон же болбосо семечканы ушундай мындай айбанча семечка неме кылгандар, ошол окуяларды көрүп канчалык мындай кейип кетесиз? Бул мындай сизди суутуп салат да иштен негизи, ушул окуялар. Эми адамдын ичинде бар. Кээ бирөө ушундай мындай туруптур чаңытпай биз өтүп кетели деген убак да болот. Бардыгына биз жакшы мамиле кылабыз, майыл деп өткөрбөйбүз адамдарды. Сиз жашоодо күч кубат алган жериңиз кайсы? Жашоодо неден, каерден мотивация аласыз? Сизге жашоого дагы деле жашооңузду улантканга, ишиңизди улантканга, негизи жашап кеткенге түрткү болуп турган жер кайсыл жашооңузда? Эң биринчи ушул жашоомдо түрткү болгон мен ушу балдарымды жарык дүйнөгө алып келип, балдарымды окутуп, олорду өз-өзүнчө турмушка берип, ошолорду ушу жакшы болсун, жакшы өссүн деп ушу жумушка чыгып, жумуш түрткү болгон. Балдарыңыздын бардыгы үйлүү жайлуу, бардыгы иштешет. Бардыгы үйлүү жайлуу, 6 балам бар, 25 неберем бар, Кудайга шүгүр. Ишке үй бүлөңүз кандай карайт? Негизи балдарыңыз Иштебей дейт балдарым, кыздарым, бирок мен болбойм, иштей берем. Балдарым, кыздарым апа биз болот урушат. Сиз чыкпаң, жаныңызды кыйнабаң дейт. Мен ого унабайм. Мага ушу басып жүргөн жакшы балам биринчи. Иштегеним жакшы, силерге оорум тийбесин дейм. ушундай мындай оор бир учур болду беле сизге? Оор, эң оор учур ушу эң катта балам өтүп кеткен. Ошондо мага эң оор мындай эң учур болду. Баягы коронавирус башталып 2019-жылы токтартык кокусунан өтүп кеткен, 4 баласы калган 41 жашында. Эң оор күн ошол мага. Эң оор кайгы түрткү. Унутулгус нерсе. Ат кайырлуу болсун, бейишинен берсин. Одан башка көп эле турмушта боло берет. Көп нерселер болот. Баарын жеңе билиш керек. Бардыгына сабыр керек, чыдамкайлык керек, ишке дагы бардык нерсеге. Сиз көпчүлүк айтпаган, элге айтпаган, балким жакындарыңызга айтпаган эң чоң кыялыңыз барбы? Мисалы үчүн бир күн келип, ушул кыялым орундалса деген бир жашыруун кыялыңыз дейбизби? Кыялдар бар, эми кыялданасың да сөзсүз. Бул баламды ушундай чоң немеге жеткизсем, бул неберемди үйлөсөм, бардыгы өзү менен өзү болсо, ушулардын бир жакшы күнүн көрүп, ушу мен дагы Алла чакырса Меккеге барсам деген оюм бар. Насип кылсын, буюрса Меккелерден эң жакшы. Бул жумушта айлык акыларыңыздар кандай? Анан бул жумуштагы негизи алган айлыгыңыз балким үй бүлөңүздү айлантканга жетип атабы, же өзүңүздүн турмушуңузга жетип атабы? Шүгүрбү же дагы мындай жакшы болсо болобу эле? Неме айлыкты баягы неме айткандай өмүрүндө жетишпейт бул тиргиликке. Негизи айтып келгенде азыр заманыбызга жараша бардыгы кымбатчылык. Тойго барабыз кыргыздар, ул үйлөйбүз, келин алабыз, неберелерди окутабыз дегенде ошолорго жетпейт. Айлыгыбыз азыраак чындыгы. Да Кудайга шүгүр мурукка караганда жакшы. Менин айлыгым 10.700. Пенсиям бар 11.000. Канча күн иштейсиздер? 6 күн иштейбиз. Канча саат ишиңиздер? 8 саат иштейбиз. Элестетиңиз, бир күн эртең менен ойгонсоңуз, сиз шаарда чечүүчү инсансыз. Мисалы үчүн айталы, шаардын мэрисиз. Шаарда өзгөрткүңүз келген бир нерсе, же болбосо каерден баштайт элеңиз? Шаарды кайсыл жерин өзгөртөт элеңиз? Эмне сфераны өзгөртөт элеңиз? Шаарды өзгөрткөнүбүз эле жашылдандыруу, гүлдөрдү эгүү, шаарды кооз кылыш керек. Таза болуш керек. Демек тазалыктан баштайт элеңиз? Тазалыктан баштайбыз. Гүл эгебиз, жашылдандырабыз. Шаарды ошо жашылдандырганга жакшы кызыгабыз. Эми сиздин мындай мисалы үчүн ар бир шаардын жашоочулары менен бирге бир сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болуп калса, же болбосо мындай бир сөз шаардын бардыгы сизди уга турган болсо, шаардын бардык калкына, элге эмне деген сөз айтат элеңиз? Эмне деп кайрылат элеңиз бүт элге? Бүт элге ынтымакчылык эң биринчи. Ынтымак болгула, таза болгула. Шаарыбыз ушу таза болсо, баарыбыз коом таза болот. Ушу эң биринчи эле ушу тартип, ынтымакчылык, тазалык. Рахмат. Бүгүн биз ушул эжебиздин үнү аркылуу миңдеген тазалык кызматкерлеринин күнүмдүк эмгегин
жумушун уктук. Биз көрбөгөн, биз байкабаган, бирок биздин шаарыбызга жашооду ыңгайлуу кылып берген ушул алдыңкы инсандар ушулар болот. Көчөдө ар бир таштандыны таштаганда бул бир гана таштанды эмес, бул бирөөнүн түйшүгүн көбөйткөн буюм катары көрүшүбүз керек. Негизи Кызылкая шаарыбыз, биздин шаарыбыз бул бизден башталат. Биз ыргытып кеткен ар бир нерсени бар бир кол келип бир жерден бир адам алып кетип атат. Биз кирдеткен жерди бирөө келип тазалап жүрөт. Ошол бирөө бул бүгүнкү коногубуз сыяктуу жөнөкөй, бирок абдан баалуу инсандар. Биз аларды урмат кылалы, биз шаарыбызды таза кармайлы, көчөдө таштанды ыргытаардан мурда бир секунда токтоп ойлонолу. Бул нерсени баары бир келип бирөөнүн колу алат да. Жана шаарыбызга кам көрүү бул бир гана бул эжелердин милдети эмес, бул баарыбыздын жоопкерчилигибиз. Баардык тазалык кызматкерлерине биз терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин эмгегиңиздер баркка татыктуу. Биз таза шаар үчүн таазим кылабыз. Чоң рахмат эже. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук болсун. Эл үчүн иштей бергиле. Заманыбыз тынч болсун балдар. Эли журтубуз аман болсун. Шаарыбыз таза болсун. Коом таза болсун, өзүбүздүн ниетибиз таза болсун балдар. Оор болсун. Рахмат, чоң рахмат.